$53.000 bir аз кеми бар 8 сотық жер аянтында жайгашкан, дал ушул менин артымдагы 4 бөлмөлүү мансард түптүү жер үй шашылыш түрдө сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул кайсыл даректе жайгашкан кантип барабыз десеңиздер, анда кунт коюп кулак төшөп угуп туруңуздар. Учурда биз Ош Алай негизги трассасынын боюнда 9-километрде Манас айылынын өзүндө турабыз. Манас айылынын кире бериш жеринен асфальтты бойлоп түз чыгып келе бересиздер. Бир аз жүргөндөн кийин буюрса мечитти көрөсүз. Мечиттин өзүнүн түз дөңсөгө чыгып келе берсеңиздер, буюрса дөңсөдө канал агып өткөн. Ошол каналдын каналга чыгып эле оң тарапка 50 метр жүргөндөн кийин дагы бир ылдыйга түшүп келген көчөнү көрөсүздөр. Мына ушул көчөдөн 80 же 90 метрдей ылдый түшүп келсеңиздер, бул 14-чү көчө экен. 15-чи же 14-чү дарек болуп калат мына ушул үй. Маңдайымда турган ушул мансард типтүү үй буюрса өз кардарына насип кылсын достор. 8 сотық 20-га 40, мына ушул тарабы тегиздетилген, топурактары төктүрүлгөн, бул жакты бак кылсаңыздар болот. Биринчи кабатында мына бийик фундамент тургузулуп, гаражга ылайыкташтырылган, бул жагында болсо жөө ошо калитка өзүңүздөргө ылайыкташтырылып, дарбаза орнотулган. Кирип бара бересиздер. Эми ички бөлмөлөрүнө бир катар кирип таанышып чыгалы. Азыр эми көптөн бери бул жерде эч ким жашабайт экен. Эми жаш балдар тебип, наркы берки кылып, бул эшиктин ордун тешип коюптур. Бизге дагы жакшы, киргенге ыңгайлуу болду. Мына кире бериш жайы Г формасында коридор плюс холл сыяктуу. Бул жакта 2 терезе карап турат, көчө тарапты. Сиздер ушул жерден 2-чи кабатка, тактап айтканда чатыр астына мансардка чыгып кетүүчү тепкичти орнотосуздар. Эми андан бери өтүп келип, биз оң тараптагы бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы универсал кыргыз комнатасы. Анткени бул жерде ортолукта кыш печкеси орун алат, бул эшиги кирди чыкты 2 бөлмө. Бул тарапты караган чоң 2 терезенин орду каралган. Узун туурасын айта турган болсок, 3,5 га 3,5 чыгып калат. Кийинки бул бөлмөсү буюрса 3,5 га 4 чыгып калат. Бул бир аз чоңураак бөлмө экен. Асты мына гараж. Эми туугандар, мына бул карагайдан таштамайлар ташталыптыр. Буюрса астын пол кылып аласыздар, жылуулайсыздар. Андан кийин сиздер коридор аркылуу түз бул жагына кире турган болсоңуздар, бул жагы канча? Буюрса бир 6 метр чыгып калат. 6-га 3,80 размериндеги бир конок бөлмөсү, зал. Ылдый тарапты карап турган 2 терезенин орду каралган. Астыны кенен гараж кылып пайдалансаңыздар болот. Эми бул жагы кухнясы, ашканасы, бул дагы ошол 3,5 га 3,5 болжолду. Муну дагы каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Жогорку тарапка дагы такталар ташталган, таштамайлар ташталып, бирок шыбал элек. Эми өзүңүздөр чоний потолок кылып алсаңыздар болот. Мансардка ушул жерден чыгып барасыздар, агайын туугандар. Кулап кетпейли, эми сыртка чыгып кенен дагы маалыматтарды берели, жүрүңүздөр. Кимде ким ушундай жер үй издеп жаткан болсо, өтө сонун жерде жайгашкан. Анткени мындан түз 100 метр ылдый бара турган болсоңуздар, Манас айылынын заманбап 2 кабаттан турган чоң мектеби бар. Бул жакта болсо мечит көрдүңүздөр, бул дагы бир 100-150 метр аралыкта. Бул жакта 100 метр канал бар. Столбаларына көңүл бура турган болсок, светтер тартылып келинген, интернет кабелдери тартылыптыр. Буюрса жакында түнкү жарыктандыруулар дагы орун алат экен. Целый подвал достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, гараж. Бул жагында болсо, мына өзүңүздөр байкагандай топурактар төктүрүлүп, сонун ушундай тегиздетилиптир. Дагы бир 2-3 кооба топурак төгө турган болсоңуздар, жыргайсыздар, теп-тегиз болот. $53.000 бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат, вариант жок, накталай акчага бааланууда. Эми акча зарыл болгондугуна байланыштуу айла жок сатып атат, анткени өзү жакшы ниет менен үй салган экен. Акча зарыл, ошол себепти сатып атат. Эсим номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Документи кандай болот десеңиздер, документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Ассаламу алейкум.